Қазақстанның су ресурстарының запастарын көбейтүү, ирригациялық системалардагы кором жолдарды кыскартуу, суу ташкындарын андан ары пайдалануу үчүн топтоо. Өлкөдө бул маселелерди суу тармагын өнүктүрүүнүн бекитилген комплекстүү планынын алкагында чечүү ниетинде. Ал 2028 жылдын аягына чейин эсептелген жана 5000ден ашык иш-чарадан турат. Алардын бири ирригациялык системаларды уюштуруу. Белгилей кетсек, алар менен иш алып баруу, ошондой эле гидрологиялык постторду модернизациялоо, сууну үнөмдүү технологдорун киргизүү, тариф саясатын жөнгө салуу, мунун баары мамлекет башы өз кайрылуусунда өкмөткө тапшырган. Касым-Жомарт Токаев ирригация, суу топтуу жана пайдалануу системалары инвестиция үчүн жагымдуу тармак боло аларын өзгөчө белгиледи. Данный план предусматривает строительство 42... Бул планда 42 жаңы суу сактагычты куруу, 34 гидротехникалык курулманы реконструкциялоо каралган. Ошондой эле 14,5 миң чакырымда ирригациялык системаларды куруу жана реконструкциялоо. Бүгүнкү күндө бул долбоорлорду каржылоо боюнча Ислам өнүктүрүү банк менен сүйлөшүүлөр аяктап жатат. Ошондой эле сууну үнөмдөчү технологияларды колдонуу аянтын жыл сайын 150 миң гектарга чейин көбөйтүү милдети коюлган. Ар бир облуска тиешелүү индикаторлор берилди. Соответствующие индикаторы. Мындан тышкары дыйкандар алдыңкы сууну үнөмдөчү системаларды колдонууга жана суу катталаларына орнотууга түрткү берет. Бул үчүн субсидиялар 50%-дан 80%га чейин көбөйтүлдү. Ошондой эле инфраструктураны жүргүзүүдө скважиналарды бурулоого кеткен чыгымдардын ордун айыл чарба өндүрүүчүлөрүнө дагы 80%га чейин толтуруп беришет. Мындан тышкары мамлекет башчынын тапшырмасы менен 2027 жылга чейин сууну үнөмдөө боюнча жол картасы бекитилди. Реализация дорожной карты позволит снизить потери воды. Жол картасын ишке ашыруу суунун коромжусун азайтууга, колдо болгон суу ресурстарын көбөйтүүгө мүмкүндүк берет. Ошондой эле гидротехникалык курулуштардын абалын жакшыртуу. Биз суу тармагынын тарифин түзүүнүн жаңы эрежелерин иштеп чыгабыз. Ага ылайык өсүмдүктөрдүн түрлөрүнө, керектөөнүн көлөмүнө жана сууну үнөмдөөчү технологиялардын же сууну эсептөө приборлорунун болушуна же иштешине жараша дифференцияланган тарифтерди киргизүү боюнча иштер жүргүзүлөт. Или приборов учета воды.